Мен докладчыга суроом бар эле. Ошол абакта жаткан аялдардын абалы менен тааныштыңарбы? Канча аял бар экен, кандай абалда экен? Биз дагы барып бир жолугайлы деп атканбыз. Азыр аялдардын абалы кандай экен абактагы? Мажитова Шарапат. Шарапат эже. Почтаңыз жазылбап турбу? Ол насып жок эле Шарапат эже дейбир. Сиздин курагыңыздагы аялдар да көп экен. Номер Алар 8. Мына жалгыз Кыргызстан боюнча мына Степной деген айылда Кыргызстан боюнча жалгыз аялдардын колониясы бар экен. Ал жерде мамлекет колунан келишинче ГСИН баягы түгүү цехтерин уюштуруп, аракет кылып, бирок баягы жаш баласы менен же болбосо зонада төрөгөн келиндер бар экен. Биз барып таанышып келдик. Конечно, тагдырлар талкаланган. Күйөөсү эркектердин зонасында болсо, аялдардын зонасында балдары жана детдомдордо өсүп аткан бир жашынакай үй бүлөлөр талкалангандарды мен өзүм сүйлөшүп көрүп күбө болдум. Эми андай тагдырлар эч кимге каалабайсың. Бирок ошол жерде отургандар дагы биздин жарандарыбыз. Сиз эжекем аябай туура айттыңыз. Аялдардан түзгөн бир комиссия түзүп, өзүңүздөрчө барып кабар алып, мындай адам катары, депутат катары барып кабар алып келсеңиздер аябай жакшы болот. Бирок биздин негизги бул комиссиянын жанагы максаты условный досрочное освобождение деп коет. Эртерээк 15 жыл срок алып алып, 1,5 жылда чыгып кетип аткандарды почему чыгып кетет? Эмне үчүн бир анча оор эмес коомго зыяны азыраак кылмыш кылып туруп, 5-6 жылдан бери чыга албай жаткан жарандарыбыз боюнча комиссия ошол боюнча иштеди да, негизинечи баягы соттордун же болбосо ошол соттолгон кишилерге спецпрокурорлордун, башкалардын мыйзамсыз таасиринин аркасынан, мисалы баягы наркотика деген бул өтө оор кылмыштарга кирет, сели сбыт, особо крупный размер, героин мисалы. Ошолорду селый наркомафиялардын мүчөлөрү, ал жерде чоң акчалар бар. Билинип турат, ким удого кантип чыгып кеткени. Жана акчасы бар адам бул эми бүгүнкү күндүк эмес, бул эгемендүүлүктү алгандан берки бул чоң бир системный коррупционный схема бар экен ал жактарда. Мен ушуну ыйык трибунадан айтып кетер элем. Коопсуздук комитетинин башчысы Камчыбек Кыдыршаевич, ошондой эле администрация президент Садыр Нуркожоевич ушул системага көбүрөөк көңүл бурсаңыздар. Баарыбыз биз да жардам берели депутаттар, мыйзам чыгаруу жагынан. Ал жакты системдүү түрдө тартипке келтириш керек. Рахмат силерге, ыраазычылык билдиребиз. Аябай чоң эмгек кылыпсыздар. Бирок ошолорго жакындан жардам берүү чараларын көрүшүбүз керек. Мага да көп каттар келип атат. Аялдар өздөрүн коргонуу иретинде деле кылмышка барып алган фактыларын жазышып атат да. Ошолор боюнча бир чара көрүшүбүз керек. Рахмат.